Бул Арчалыдагы Акшокум бала бакчасы. Киргизбедик. Киргизбе? Неге? Өзү аякты ичиндеби? Жок. Бияк садиккен ит жатат, ишечи. Эгер кичинекей баланын колу илинче болсочу. Пожалуйста. Могу кырды көрдүңүзбү? Мага тилет. Могу тилет мисалы. Могу. Кичинекей бала буга оңой эле колун тилет. Эми жок дегенде ушул шыртын шабаганда зымдарын көрсөтпөй түзүрөөк кылып койсок деле дегенкиси болмок да. Айлык менен прям передача болду эле, бөлөлекпи, толук куруп түлөксүңөрбү же бүттүңөрбү дегенкиси. 3 тапчан бир туалет, 3 тапчан бир туалет. Тетиги туалетте. Мен ошо актив прям болуп айлык кабыл алып койгондо ушул кебетесиңчи. Башка жак болсо да бир жөн болсо, бала бакчага бул жарабайт. Анын үстүнө сумма дагы бул жакта чоң сумма болот да, өзүнүн жасалган жумушуна карагандачы. Аламүдүн району Байтик айыл өкмөтүнө караштуу Арчалы айылы. Айылда көзгө басар жалгыз гана мамлекеттик бала бакча бар. Жакында эле бала бакчанын балдар ойночу аянтына 3 тапчан жана 1 ажаткана салынды. Жергиликтүүлөр курулуштун сапатын начар, балдар үчүн кооптуу экендигин бизге билдирип, тийиштүү органдардын көңүлүн бургусу келет. Сурап көрүңүз, журналисттер келиптир, ушундай. Тапчандар тарткан келиптир десеңиз. Киргизбедик. Киргизбе? Неге? Өзү аякты ичиндеби? Жок. Биздеги маалыматтар боюнча 1, 2, 3 ушул тапчан дейбизби же летник дейбизби? Анан бир ажаткана 850 миң сомго курулган. Могу кырды көрдүңүзбү? Кичинекей баланын эмес, менин колум тилет. Мына. Эгерде кичинекей бала колун салып ийе турган болсо, могу курчтукту көрдүңүзбү? Могу курчту. Курч темир көрүнөрбү? Могуну. Эгер бала чалынып жыгыла турган болсо же башка боло турган болсо, бул сөзсүз түрдө маселе жаратат. Мына, могу кырды көрдүңүзбү? Мага тилет. Могу тилет мисалы. Могу. Бүт. Ушул изи менен калган да. Бул Арчалыдагы Акшокум бала бакчасы. Бала бакчанын ичинде башка маселелерин жөнүндө айтып бербейм мына. Сырттагы эле ушул бүгүнкү курулган эле тапчандар жөнүндө эле айтып берем. Мынакта бияк садиккен ит жатат, ишечи. Ит кабалбасын берип турай. Ийине жеткире жазыш керек да. Бирок андай болгон эмес. Бирок эң таң калыштуусу бул эми буга бул үчүн бир 100 миң сом кетсе, же болбосо бир мейли 200 миң сом кетсе, деле бизде эми арзан да дейт элек. Эми мону көрүңүз эми. Могу куш темири көрүнөрбү? Муну эми толукта кесип койгонго жараган эмеспиз да бизчи. Ошо ойдон эле турат. Мисалы, бирден мисал көрсөтөйм дагы. Могу темирди көрдүңүздөрбү? Капкагы жок. Бул курч темир. Кичинекей бала буга оңой эле колун тилет. Кичинекейлерни арадай жерди чарадай кылдың, туура эмес кылып атасың журналист деп айымдарга айтышыңар мүмкүн. Бирок могул жерге келип, ушу килтейген 850 миң сом экен, бир жакын дагы мындан 850 миң сом коротулуп жасалган, 3 тынике тосулган жердин жасалганы абал ушул. ДСВ эконом болгонбу же кандай? Муну жакшылап алып этиптир, макул. Же бул бүт элек. Бирок бүттү, айыл өкмөт кол коюлуп, активден передача болгон деп атышат да. Азыр подрядчик компаниянын дагы башчысы келет экен, өзү эмне дейт, аны да көрөбүз. Бул деген мисалы темирлер мурда сырды алып келиптир, сырды алып келген темирдин үстүнөн кайра бартетилген да булчу. Эми ушул көрүккө жатабы? Бала бакчада негизи эле билесиздер, көрүк. Балдар кызыгыш керек, кызыктуу болуш керек да. Мондай эмес. Мондай эски даты чыккан темир эмес. Бардыгы балдар үчүн сапаттуу жасалыш керек болчу да. Чын-чынында. Анан дедиги ажаткан ошол окшойт. Мына, эгер кичинекей баланын колу илинче болсочу, пожалуйста. Эгер чалынып могу Кудай сактасын, бетке жыгыла турган болсо бала, эмне болот? Сен ажатканасын көрсөтөйүнбү?
ажатканага бараткан жолго кадимгидей эле кум төгүп коюптур. Мына ушул турбайбы? Киши жок экен. Киши жок экен. Келсең жакыныраак. Эми ичине кирбей эле, ажатканын ичин ачпай эле коелу. Эми карагыла. Бул кадимгидей эле пискоблок. Эми жок дегенде ушунун шыртын шабаганда, зымдарын көрсөтпөй түзүрөөк кылып койсок деле дегенкиси болмок да. Анан эми мен эмнеге темирлаган сен ушул ажатканага чейин бар, ажаткананын деңгээлине түшүп атасың дешкер мүмкүн. Айла жок. Ажаткананын деңгээлинде иш кылып атышат. Буга оңбогондой сумма кеткен мынакей. Бул жактагылардын баары ушундай курч. Эгер кичинекей бала кокус жазатайып, тайып, жыгыла турган болсо мына бетин шыпырып түшөт. Могу курчтукту көрдүңүзбү? Курчтуктар калачы. Курчтук. Жоп, бидиңиз алыңыз. Ассалам алейкум. Жакшы. Маалымат бересиз да? Иә. Маалымат бересиз да. Жөн эчтеке маалымат берип коем. Заведующий чакырып, жакын болсоң жолугуп коюш дегенден келдим да. Кого чакырды го? Ошол чалып турбу тиги. Да. Эмнеңиз каяктан эле? Ал Карабалта иштеп атат азыр. Карабалда иштеп атат. Карабалта иштеп Иштеп атат. Эмне иш кылат? Ушу тендерлер иштейт. Кашан чыгартты да. Могу канчага курулду эле? Иә. Канчага курулду эле? Билбейм, канчага бурулду. Эмнеси бүтпөй калып туруп ошонусун көрүп коюштук эле да. Жок, ал жок эмес эмес. Ошо бизге биринчи канча тендерди канча утуп алдыңыздар эле, канча убакыттын ичинде жазаңыздар, айыл өкмөт менен акт прием передача болду эле, боло элекпи, толук куруп бүтө элексиңерби же бүттүңөрбү деген суроо. Ал айтат ошо тиги кичине калган дейт да. Ооруп аттым эле, кичине калды элем. Бул 2-3 күндө бүтүрөт элем дейт. Эмнеси бүтпөй калды? Эмнеси бүтпөй калды айтат. Темирлан эмнелерди айтты? Сиз анда тагыраак жооп бере албайт экенсиз анда, э? Тиги жазаган бала ошо иним болот ал өзүчү. Аталы мамам жактан туугандар болот да. Ошол жазган. Темирлан мына Түшүнүктүү анда келип экен да. Неме эле кылалы? Ал эме дейт да, билип койчу, эже чакырып головалар чалып атат, эмнеге чалып атат. Негизи жалпы суммасы канча болду эле бияктын? Жалпы суммасы билбейт экен, бул аз эле коюлган, бул 1-2 жолу 3 жолу коюлуп, эч ким албайт. Ошо деңизден тактап көрбөйсүзбү телефондон эле? Канча суммага коюлду эле, канча убакытта коюлду эле депчи. Хорошо, слушайте, айтсам. Канча дейт? 600 экенин дейт. 600 дейт да ошондой. 850 эмеспи? Жок, 600 дедик. 3 тапчан бир туалет, э? 3 тапчан бир туалет. Тетиги туалетте. Бетиги кем чекте? Туш туалетти көрдүңүзбү? Кандай экен? Жок, көрбөдүм. Бир абалын көрүп көрсөңүз өзүңүз деле. Анан мисалы да бир эле элементарно мен азыр эме көп айтпай эле коеюн. Элементарно бир эле мисал айтайын да мына. Курчту көрдүңүз өзүңүз. Бала чыгылды, бети шыпырып түшөт да. Андан калган эфирден көрөт чыгарсыздар. Сен айыл өкмөттөн маалымат алганга аракет кылып көрөлү. Пайдачы компаниянын жетекчиси өзү жок экен. Сиз айтыпсыз айрым нерселер бүтө элек деп атат, э? Ошо эми майда чүйдөлөр калган. Кичине бирдекелер калган дейт го. Эмнеси бүтө элек, эмнеси калып айткан жокпуз силерге? Бул негизи акт прием бүткөндөр дейт да. Мен ошо акт прием болуп айыл өкмөт кабыл алып койгон ушул кебетеси мененчи. Мун башка жак болсо да бир жөн болчу, бала бакчага бул жарабайт. Анын үстүнө сумма дагы бул жакта чоң сумма болуп атат да, өзүнүн жазалган жумушуна карагандачы. Биз айыл өкмөткө бардык, бирок суроолорго жооп алуу мүмкүн болгон жок. Эфирдин экинчи бөлүгүндө ушул ишке тийиштүү жактардын баардыгынан жооп алып берүүгө аракет кылабыз.